Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Сулулукка караба деген айтылбайт. Сулулукка караба деген маанисинде эмес. Макулбу? Сулулукту Кудай жаратты. Ар бир адамдын өзүнө жараша сулуулук эмнеси бар? Сулуулук идеалы бар. Сага сулуу болгон мага сулуу эмес, мага сулуу болгон сага сулуу эмес. Сулуулукка албетте карайсың. Биздин алымдарыбыз айтат, караганда сенин көзүңдү эмне сүйүнтүрүш керек дейт. Көргөндө сен сага жагыш керек дейт. Эркек катары сен ага тартылууң зарыл деп айтылат. Ооба, бирок бир гана бул үчүн эмес. Бир гана биринчи үчүн эмес, бир гана экинчи эмес, бир гана үчүнчү эмес. Төртүнчү өтө маанилүү лидиниха, ошон үчүн пайгамбарыбыз айткы, эмне деп атат? Фазфар бидати дини тарибат ядака. Ошолордун төртөнүн арасынан кайсынсы тандарым маселеси келгенде, же бул дегенде, анда дини барды танда, колуң береке көрсүн деп атат. Бирок ошого төртүнчүсүгө үчүнчүсү кошулса, нурун аля нур болот. Ооба. Анан тиги төртүнчүсүнө үчүнчүсү кошулуп, дагы үчүнчүсү кошулса, андан да жакшы болот. Төртөө тең бирөөдө болуп калган болсо, супер болот. Ооба. Анда жизнь малина болуп калат сенде. Түшүнүктүүбү? Ооба. Бирок маселе келгенде биринчи биз критерий эмне болуш керек? Дини. Себеби дегенде ал-мар'ату салиха. Салиха аял бир гана дини мотивтери менен салиха боло алат. Башка түрдө болбойт. Ошондо динчил боло турган болсо, дининде бекем боло турган болсо, анын байлыгы сага зыян алып келбейт, пайда гана алып келет. Азирети пайгамбарга Азирети Хатижанын байлыгы зыян алып келди, пайда алып келдиби? Пайда алып келди. Азирети Хатижа өтө бай болгон. Мал мүлкүн пайгамбардын жолуна сарптады. Дини болбой туруп сулуулугу болсо зыян алып келет. Зыян, өтө чоң зыян.